Assalamu alaikum. Amansızlarбы, hurmatlı mekendештер, саламатсыздарбы? Biz bugün Bişkектегі Новопавловка айылындағы Алтын Орда қонышынан сатыла тұрған дағы bir чақан үйді көрсетеміз. Бұл трасса Бишкек Қарабалта трассасы. Бишкектен шығасыздар, батышты көздөй жүрөсүздөр. Кудайбергенден өтөсүздөр, Киркомдон өтөсүздөр. Алтын Ордада, Новопавловкада. Жолдун оң жағында 2 заправка бар. Анын жанында Globus гипермаркети. Ушул жерден оң тарапка бурулуп түз ылдый түшөсүздөр. Бул жактын дарегин жакшы билесиздер. Кана жүрүңүздөр. Туғандар түз эле ылдый түшүп келесиздер. Жолдун оң жагында мечит бар. Алтын Ордонун мечити. Андан дагы 100 метрдей өтсөңүздөр, сол тарапта Назар дүкөнү бар. Назар дүкөнүнүн тушунан күн чыгышты көздөй оңго бурулуп түз кире бересиздер. Туғандар, мен сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Азыркы мечиттен өтүп эле оңго бурулуп, мына ушул Алга 3 көчөсүнө түштүк дагы күн чыгышты көздөй бери жүрүп келдик. Мына бул жерде 4 көчө бар экен. Андан дагы 70 метр өттүк. Бираз берагыраакка келсеңиздер, сол тарапта ушул дарбазаны, ичкериде тетиги үйдү көрөсүздөр туғандар. Ошол үй сатууга коюлуп жатат. Ушул үйдү көрсөтөлү деп ушул дарекке келип калдык. Сиздер көңүл буруп туруңуздар, мына көчө тарабына дарбазаны коюп тур, пескаблок заборду көтөрүп уруп тур туғандар. Жүрүңүздөр, бир катар кирип көрүп чыгалы. Ээси менин жанымда, колунда кызыл китеби да бар экен. Андыктан ушул үйдү азыр биз сиздерге толук көрсөтүп беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум. Таксыр, жакшысызбы? Аллага шүгүр. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бул үйдүн не, аркасы бүтөлөк беле? Бул ошол кирпичти куйганбыз өз колубуз менен. Веременке деп чара кийин чоң талман проекти түшүп калып, анан жетпей калганда. Аркасы бир зал, бир спальнydыкы кирпичи тур элек. Бирок холл кухнясы бүткөн. 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 Общий фундамент үйдүн узун туурасы канчага канча болот? 8,5 11,5. 8 жок, 8ге 11,5 экен. 8ге 11,5. Бир жагы эркер болуп, шестигранник чыгарылыптыр, а? Крышасы жабылыптыр, нар жагы өзүнчө, бир жагы өзүнчө жабылыптыр, көрүп турасыздар. Бул эмнеден курулган үй? Бул чийки кыш деп коет, төө кыш деп коет таластырча. Баягы чоң камкыш. Ошо да? Бизде Ошто камкыш бышпаган кирпич деп коет. Ылай саман менен аралашып болгон. Саман менен аралашкан. Сыртын ылай шыбак кылыптырсыз, а? Кирпич каптаганга орун калган, баягы жылуу болсун деп эле былтыр жетишпей калып, ушинтип шыбак кылып койгонбуз. Ылай шыбак. Түшүнүктүү. Бакытчыкта жабылсын деп. Эшик терезелерин пластиктен коюп турсуз, Жакшысынан койдурдук. Фундамент жерден канча бийик? 1 метр. 1 метр. 1 метр. Жер канча сотик? Жери 2,5 жетпейт, 2ден ашык да. 2,5 жетпейт, 2ден ашык. Бул дарбаза сиздики? Дарбаза биздики. Суу барбы? Суу буш макул. Жерден чыккан. Жер астынан чыгат, Жер астынан чыгат. Жакшы. Бул жагы эми кошунанын үйү экен да. Кошунанын үйү менен сиздин үйүңүздүн ортосунда жер аралык канча калат? 1,5 метр. Сиз тараптабы? 1,5 метр жок. 1,5 метр. Фундаменттен биягына 1,5 метр. Сиздин фундаментиңизден биягында 1,5 метр гана жериңиз бар, Нар жагындачы? Аягынан 1 метр бар. Аркасын өтө турган. Бул жагында? 1 метр. Артына ошол жагы менен өтө берет экенбиз, да? Түшүнүктүү. Анда жүрүңүздөр, туугандар, үйдү бир катар кирип көрүп чыгалы. Бул агабыздын үйү ушул. Бул жер мына тепкич, көрүп турасыздар. Жакшылап стяжканы куюп, кафелди басып бүтүрүп аласыздар. Биз чыгып келип калдык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына үйдүн ичине кирип келип калдык. Бул жер эмне болот? Бул жер холго ылайыкталган. Холл. Түз 2 эшикке место бар. Үстүнө перемишка куюлган түзгө. Бир спальни. Төрдөбү? Бир спальни. Мына жерде 2 эшик болобу? 2 эшик болот. 2 эшикти жабып койгонбуз азыр. Assa болот. Assa болот, үстүнө перемишкасы куюлган. Үстүндө перемишкасы куюлуптур. Ар бир эшиктин үстүндө перемишкасы бар экен туугандар. Демек, дуалды буза коюп эле атса, нар жактагы бөлмөлөр бүтсө, Кудай берсе, ушул жерден 2 эшик ачылат, Демек, бул жакта 2 бөлмө болот. 2 бөлмө болот. Бирөө спальни, бирөө зал болобу ошондо? Ошондой болот. Ага чейин бул жер холл болуп иштеп турат экен да? Андан кийин деле холл болот экен да, почти коридор. Туурабы? Сол тарапка бурулуп бул жагына кирет экенбиз эми. Бул жагына шпатлевка тартып коюпсуз, потолоктору жылууланыптыр, Жыгачтары жакын коюлуптур. Пеноплекс менен ичинен жылуулаган турбайсызбы? Мына жагы эркер формасында чыгарылган. Бул бөлмөнүн узун туурасы канчага канча? 3,60га 6 метр. 3,60га 6 метр. Кухняга ылайыкталган. Кухняга ылайыкталган. Чоң кухня, 15 киши батат го. Чоң. Түшүнүктүү. Мына бул жагында чоң терезе бар экен, полдон потолокко жакын жасалыптыр. Үстүндө бир ачыла турган форточкасы бар экен туугандар. Көрүп турасыздар. Үстүндөгү жыгачтарын көрдүңүздөр. Ичинен бир катар шыбап, шпатлевка тартып, обойго даярдап коюптур.
Бул жерге кааласаңыздар чоң эшик койсоңуздар болот экен, же койбой койсоңуздар ачык арка боюнча турган деле дурус экен. Биягычы? Ал жагы ушу топка душка ылайыкталган, бирок азырынча спальня кылып там өткөн жерим жашап атам, жылып атат экен да. Эшиги коюлуптур, бул жагы негизи санузелге ылайыкталган. Азырынча эме чакан спальня болуп эле турат экен да, убактылуу. Түшүнүктүү. Мына санузел боло турган бөлмө экен, туугандар. Бул жагында бир форточка коюлуптур. Ошол жакта эшик чыгат деп ылайыктап койгонбуз аныкын да. Убактылуу айнек коюп жабып койдум. Сырттан кирип чыкканга, от жакканга деп эгер. Ошондой. Түшүнүктүү. Көрдүңүздөр, уктуңуздар туугандар. Биз барын бардай көрсөттүк. Астына стяжка коюпсуз, Стяжка. Келиңизчи, бир катар сыртка чыгалы. Агабыздын колунда кызыл китеби да турат. Кызыл китебин дагы мен сиздерге көрсөтүп койгонго аракет кылам. Биз кайра сыртка чыктык. Ошондо ушул дарбазанын чекесинен болуп калабы, тосмо? Орто чейни болуп калабы билем ушул. Бери каракка жылабы кичине. Эзиптеп көрүш керек. Дарбаза кичине жылат экен да бияка, Түшүнүктүү. Анда биз үйүңүздүн аркасына дагы бир өтүп келели, Демек, мына бул фундаменттин бул жагында 1,5 метр аралык бар экен, примерно ушул туштан экен. Агабыз айткандай, мына бул дубалдын сыртынан туугандар. Көрүп турасыздарбы? Дубалдын сыртынан бышык кыш кылабыз десеңиздер, анда бир катар жанагы облицовочный же болбосо бир катар кадимки кирпичти эле подрашпка кылып уруп чыкса болот экен да, Түшүнүктүү. Жүрүңүздөр, үйдүн артына өтөлү. 2 сотуктан ашыгыраак, 2,5 сотукка жакыныраак жери бар экен. Фундамент жерден 1 метр бийик көтөрүлүп турат экен. Туугандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Аркада ушу эки эшик ошондо мына жерден ачылат экен да? Ошол жерде. Орду турат го мына жерде бир эшик, Нар жагы бир эшик экен, Түшүнүктүү. Кийин крышасын бул жакты бүтүргөндө 2 бөлмө болгондо туугандар, крышасын мына крышага улап эле бери бүтүрүп, жаап боковойну дагы уруп жаап коесуздар туугандар. Бул жерге демек 2 бөлмө түшөт экен да? Айта көчүн нерсе, берге жидеп турган материал бар үстүндө, жыйылып турат. Эмне материал? Жыгач терек. Жыгач терек. Анда калтырасыз. Анда калтырасыз. Мына бери улап урганга связкага кирпичтерин да чыгарып коюпсуздар, Сетка мак бар чыккан. Сетка магы менен. Бул жакта канча метр жер бар? 3кө 9,5 метр. 3кө 9,5 метр. Нар жагынан келгенге 1 метр калыптыр, 1 метр калды, ошол жак менен каттайт да. Демек 3 тарабы тосулуптур. Кийин бул жерден 1 метр калтырып бул жагын кошуна менен сүйлөшүп тосуп алсаңыздар, ошондо тетиги дарбазанын орто ченине чейин барат экен да, Суу бул жерде жер астынан скважинадан чыгарыпсыз, Свет бар экен. Свет бар документ. Алтын Ордого маршрут каттайт, 199. 199. Болбосо жер чыга калса жерге деле жакын бир 500 метр. Чоң көчөгө. Чоң көчөгө. Түшүнүктүү. Туугандар, үйдүн баасын канча дейсиз? Үйдүн баасын эми бүгүнкү күндө долларды эске алып өтө турган баа эми бири. 17 деп атам, 17 болсо бер салайын деп атам. 17 000 доллар. Акча зарыл болуп атат, Акча зарыл болуп атат. 17 000 доллар деди, туугандар. Доллардын көтөрүлгөн курсун эске алып баа койдуңуз да? Мени да ойлоп. Анда мен жыйынтыктайм. Үйүңүз кимге болсо дагы куттуу болсун, насип кылсын. Амин. Ишиңизге ийгилик каалайм. Келиңиз, кызыл китебин бир катар тартып көрсөтүп коеюн. Мына кызыл китеби бар экен. Ачыңызчы. Бул жерде эми ички документтери да бүт болсо керек, Документтер бар, толук. Толук экен. Түшүнүктүү анда. Анда мен жыйынтыктайм. Туугандар, аман болуңуз, эсен болуңуз, оорубаңыз, чарчабаңыз. Ишиңиз илгери болсун. Алла таалам ар дайым сизди колдоп, коргоп турсун туугандар. Биз бүгүн Новопавловкадагы Алтын Ордо конушунун Алга 3 көчөсүнөн сатыла турган дагы бир үйдү көрсөттүк. Ушул үй келе бересиздер туугандар. Кудайым буйрса, Алла таалам бул үйдү балким сиздерге, сиздердин үй бүлөңүздөргө, бала чакаңыздарга насип кылат. Кош келдиңиздер.